Саламатсыңарбы балдар? Маанайлар жакшыбы? Албетте, жагымдуу маанай менен сабагыбызды баштайбыз. Күркүрөгөн күз мезгилибиздин 23 сентябрында кыргыз тилибиз 31 жашка чыгып отурат. Биздин бүгүнкү тарбиялык сабагыбыз эне тилибизге арналмакчы. Тил адам баласынын байланыш куралы экендигин билебиз. Дүйнө жүзүндө жашаган элдер, улуттар, мамлекеттер өз алдынча улуттук тилге, аң сезимге ээ. Биздин кыргыз тили түрк тилдеринин катарына кирет. Ал узак жолду басып өтүп, биздин күнгө жетип отурат. Кыргыз элинин тарыхын карап чыгуу менен Орхон Элисай доорунан баштап жашоо турмушунда тектеш элдер менен саясий, экономикалык, географиялык жактан өз ара карым-катышта болгондугун тилдик адабий мурастар далилдейт. Кыргыз тили эгемендүүлүккө ээ болгондон бери тилдик каражаттарыбыз өсүп өнүгүүдө. Биз өзүбүздүн эне тилибиз аркылуу кыргыз элинин үрп-адатын, салт-санасын, маданиятын дагы таанып билебиз. Elbette söz söylemek güzel. Kaydan bolsun azıktayıp tolgan gibi söz söyler sözden sözge jetpegen sanatı. Dünyanın biz bilmek isterkilerin. Az kaldı aklımlar jomoqtoy. Ar mezgilin ısı soğun toğutboy. Elim çıktı neçen kızıl kırgından öz atınna, öz tilinna joğutboy. Эне тили мыйык тил. Эрдик кылсаң эки тилди кыйын бил. Эки турга эчен тилдин сырын бил. Эки тилди сактап алчу, бактап алчу эң бир кымбат кылым бул. Эзел кыргыз эл болгондо араңдан. Дили менен тили кошо жаралган, чачкын элди бириктирген эне тил, элдин ою тил аркылуу таралган. Кадырыңды ар убакта даңктайлы, ар бир сөзүн көз каректей сактайлы. Бактыбыздын туу чокусу кыргыз тил, сыймыгыңды түбөлүккө барктайлы. Балдар, сабакты аяктап жатып, салкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун баалуу сөз берметтерине кайрылгым келет. Биздин ар бирибиз бизди бул жарык дүйнөгө алып келип, эбегейсиз зор байлыкты, өз тилин тартуулаган элибизге түбөлүк милдеткербиз. Анын тазалыгын сактап, байлыгына байлык кошушубуз керек. Үйгө тапшырма, тил маданияттын көзгүсү, эссе жазып келүү. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Келерки тарбиялык саатта жолугушканча саламатта калгыла.